Азыр $3000, $4000 алган балдар барбы? Андан да көп. Андан да көп табышат. Кыргызстанда отуруп, Кыргызстанда отуруп бар. 3000-4000 табышат. Андан да көп. Бул Кыргызстанда отуруптур эле. Кыргызстанда отуруп. Кандай жумуш? Мени да албайсың. Аябай оңой жумуш. Эч кандай оорчулугу жок. Үйрөнгөн ар бир баланын $20,000 берем. Базар жак. Таксиде иштейт. Например, таксиде иштесе айына $5,000 тапса, бияктан фурада иштейт, уже $8,000 табат, уже башка акча дейт да. Фиксированный $8,000. Кутман күн достор, бүгүн бизде конокто Чыңгыз Куштубаев деген досум болот. AK Brothers Logistics деген компания негиздөөчүсү. Бул компания Америкада жайгашкан, Америкада жана Кыргызстанда. Координациясы Кыргызстанда, кылган тейлөөсү Америкада. Чакырганыңарга чоң рахмат. Негизи айтып жүрөм го, көп чакырып калышып, биринчи жолу мындай ачык маекке келип отурам. Эми досум болгон үчүн анан баягы айтчу сөздөр, бөлүшө турган ойлор бар сон. Бөлүшө турган ойлор. 1988-жылкысың? 7. 87-жылкысы? Университетти бүтүрүп атам быйыл. Достор, биздин каармандар окууну бүтүргөн эмес, же окууга барбай, жогорку окуу жайларына барбай койгондо, мен баягы сүйүнүп, баягы күлүп кеткен нерсем бул шылдыңдоо эмес. Мен деле биздин классикалык окуу системасына өзгөрүүлөр зарыл экен деген ошол жактоочусумун да. Анан ошондуктан мен мындай баскылап ошол моменттерди айтып кетем да, окууга барбадың, бирок түзмө-түз иштей баштагансың, же түзмө-түз бир нерсени жасай баштагансың, бир бизнес негиздей баштагансың. Ошондуктан ошол жакты көбүнчө ачып кеткен аракет этем да. Университетке тапшырдым. Университетте окуп жүрүп, 4-курсумда Work and Travel деген программа менен Америкага кеткем 2010-жылы. Ошо калып калдык Америкада. 9 жыл минимум ошол жерде калдым. 9 жыл келбей ошол жерде калдым. 2019-жылы келип окума тапшырдым. Азыркы убакта окуп атам. Кайсы специальность? Акыркы курс. Юристмин. Юрист. Компания жөнүндө айтсак, компанияны 2019 негиздебедиң да, андан алдын бар эле да. Башынан баштап айтсам, 2010-жылы, барган жылы июнда бардым. Ошол жылдын уже аягында, декабрь айында таксиге орноштум. Такси драйвер. 2014-түн уже аягында, 2015-тин башында уже өзүм айдап баштадым фура. Жумасына ошондо Америкада жүргөн биздин трак драйверлер, ошол эле фурлардын айдоочулары жок дегенде $15,000-$20,000 таза табат экен да? Ооба. Айына. Таксиде иштейт. Например, таксиде иштесе айына бир $5,000 тапса, бияктан фурада иштейт, уже $8,000 табат, уже башка акча дейт да. Фиксированный $8,000. Например, баягы крышада иштейт деп коет, могу үйлөрдүн крышаларын жаап, ошондой элешечи. Алардыкы андан аз тапкан акчасычы. $2,000, $3,000 ушундай табышчу. Алар үчүн аябай чоң акча, напримерчи. Америкада жүргөн кыргыздардын бир 20% IT тармагына кетти. Калган 10% дагы башка бир тармактарда жүрсө, калган уже 70% баары фурада да. Ушул жерден эми мындай кыстырма айта кетейин. Бизде группалар бар. Телеграмда, Вайберде, баягы бүт Америкадагы ошо водительдер, ошол компаниялардын негиздөөчүлөрү бар ошол группаларда отурушат да. Анан көбүнчө ушундай баягы водительдер канча акча табат деп айтканда жакпайт да. Эмнеге айтасыңар, биздин канча акча тапканыбызды эме депчи. Мен азыр эмнеге айтып атам? Анткени эми элдин баары билет. Канча акча табганынчы. Бул биринчиден. Экинчиден, биякта Кыргызстанда отурганда же болбосо үйүндө отурган келинчеги деле кандай жол менен таап атканын билбейт да. Мен билем.
Анткени мен өзүм айдагам. Кандай мээnetkенин, кандай оор мээneткенин. Кандай аябай оор эме. Бүгүнкү күндө азыр декабрь айы, Крисмас деп, ошо Крисмаска карата баягы груздардын баасы кымбат. Тапкан акчалары мурункудан караганда аябай көбүрөөк да бүгүнкү күндө. Бирок азыр кыш убагы. Сезон экен да. Азыр сезон 1 ай болот да. Жердин баарында кар, күн суук, түнү менен уктабай айдайт. Например, жолдо жүргөндө трак-стоптор деп коет. Трактарды токтотуп, ошоктон жатып уктаган жерлер. Ал жерлерде жакшы тамак жок. Көбүнчө фастфудтар. Жей албай каласың. Бирдей эле рацион болуп калат экен анда. Күндө эле бирдей. Почти 22-жыл болуп атабы, почти 6 жылдын ичинде ар кандай нациялар менен иштедим. Кавказистерде иштедим, өзбектер менен да иштедим, орустар менен иштедим, поляктар менен иштедим, литовецтер менен да иштедим. Именно водительдер. Американецтер менен иштедим, кыргыздар менен иштеген. Бул эң жакшы да. Эң жакшы бул эмне жагынан, ответственный жагынан. Бир груз берилди, канча миля болот? Түшкү 1-де жеткириш керек десе, ал уже бүттү, уктабайт да. Уктабайт. Бирок кыргыздардын экинчи тарабы бар. Мындай салыштырып берет да. Мен, например, берки компанияда бир досум иштейт. Ал бүгүн ушул эле грузду $500 кымбатыраак алыптыр. Эмнеге биз арзаныраак алып калдык? Эмне биздин диспетчерлер жаманбы деп, хотя 1 жылдан бери биз менен иштеп жүрсө деле ошентип берет да. Ошол рынокто груздардын баасы мындай минута сайын өзгөрөт да. Азыр Чикагодан Нью-Йоркко груздун баасы 2,5 миң болуп атса, 2 сааттан кийин ошол эле груздун баасы 4,5 миң болуп кетиши мүмкүн да. Груздардын баасы убакыттан зависит да. Кайсы учурга түшкөнсө. Кээде, например, баягы арзан болуп атканда арзан ала аласың, же болбосо көтөрүлүп кеткенде кымбат ала аласың да. Азыркы учурда кыргыздардын өздөрүнүн фурасы бар болгон канча компания бар азыр? 5, 7, 10дой барбы? Мен оюм боюнча бир 20 менен 30-тун ортосунда да. Эми эң чоң компания мен билгенде бул Manas Express деген компания. Андан кийин дагы бир компанияны билем, Global деген компания. Бул тоже кыргыздардын компаниясы, алардын офиси биякта, Бишкекте. Аларда да көп. Көп дегенде канча? 150 фурабы? Manas Express'те ошондой болсо керек, 150дөй. Берки Global'да ошол 100дүн тегерегинде. Сенин компанияңда канча? Азыркы күндө почти 60. Фура айдап жүрүп, анан ошол иштеген компаниядан мени баягы компанияга келип, уже офиске келип иште компаниянын хозяйыны чакырып калды. Чынын айтсам, ал убакта мен жумасына бир 3,5 миң, 4 миң доллар тапсам, ал мага $500 жумуш сунуш кылды да. Өзүм 1,5 миңге квартира чечсем, анан машинам бар. Машина Америкада обязательно страховка болот. Анын страховкасы бар, бензини бар. Андан сырткары тамак да жеш керек. Анан бул акча мага жетпейт дедим. Туура эмес сунуш болуп атат депчи. Анан ал айтты. Эми компаниянын баягы ситуациясын көрүп атасың. Оор болуп турат. Сенин жардамың керек болуп атат. Кичине бир ушул кырдаалдан чыккандан кийин сага эми баягы жардам берип, мындай экөөбүз как партнер сыяктуу эле болуп иштейбиз. Аябай чоң минуска кирип кеттим. Карыздарым аябай көп. Бул кандай компания эле? Американецпи? Жарымы эме армян, жарым мамасы эме болчу да. Украинка. Борис деген. Күндө чала бер да мага. Кел депчи. Үйгө келсем, парковкада күтүп атыптыр меничи. Анан машинасына салып үйгө чейин жеткирип келип анан алдымда бро деп сүйлөгөн болчу да. Лейм бро, мне нужна твоя помощь туда-сюда деп. Бир келишимге келдик. Бир мындай кылабыз, бир мынча убакыт өткөндөн кийин мындай эметебиз депчи. Сен ошол эле компаниясында драйвер болуп иштейчиң? Негизи ал компанияга мен эмне болуп келип калгам? Өзүмө фура сатып алам деп жүрүп, анан ага келип фураларын текшерип, карап,
ошо 5 туруптур, 5-өнүн бирөөсүн тандап ал деди. Анан жакканын алып, анан ошонун компаниясында эле иштеп, тракты текшерип көрөйүн дедим да. Жолдочу кандай жүрөт экен, бузулбайбы, эмне болгон трак экен байкайын деп. Анан ошол жакта иштеп калгам да 2 жумадайчы. Мени баягы офиске чакырып, менен иштешкиси келди. Анткени мен компанияда жалгыз иштечүмүн да. То есть жалгыз водительмин. Компаниянын владелици ошол Борис, диспетчер Олег деген бир бала. Анан мен да үчөөбүз бир компания. Мен водительмин. Обычно водительдер январь-февраль эс алат. Анан мартта кайра жумушка чыгып баштайт да. Ошол убакыт болчу как раз. Анан ошондой маалда балдар мага чалып башташты. Каякта иштеп атасың, кандай экен жумуш эме депчи. Анан ал убакта, например, кыргыздардын компаниясы жок. Биз ар кайсы литовецтердин компаниясында иштечик, ошол эле орустарда иштечик, поляктардын компаниясында иштечик да. Ал убакта баягы груздардан акча урдалчу да. Грузду $3,500 алса, 2,5 алдык деп туруп бизге берип коет да. Бүгүнкү күндө биз кандай иштейбиз? Грузду 3,5 алсак, 3,5 беребиз. Биз брокер менен, например, кандай баага сүйлөшсөк, ошол бааны биз водительге беребиз да. Бир да сом, бир дагы тыйын урдалбайт. Бүгүнкү күндө биз $10 груз алсак милясына, биз $10 беребиз. $15 алсак, $15 беребиз да. Ал убакта булар $10 алса, $4 алдым деп туруп берип коет да. Груздучу. Водительге. Силердин компания канча акча табат? Биз процентке иштейбиз да. Биздин уже фиксированный комиссиясы бар? Фиксированный коюлган уже өзүнүн комиссиясы бар. 12%. Бүгүн водитель, допустим, 3,5 груз алды, эртең 2,5 груз алды, бүрсү күнү 2,000 груз алды, анан 3,000 груз алды. Ошентип $11,000 болуп атса, например, ошол $11,000 12%-ин биз алып калабыз. Калганын уже водительдин өзүнө кетет. Ачык айкын. Ачык айкын. Анан мен тиги компанияга кирдим. Мага эмелер чалып баштады, дос балдарчы. Жумуш издеген достор. Каякта иштеп атасың, эме депчи. Азыр, допустим, бизде менин компаниямда балдардын баары тең өзлөрүнүн фуралары менен иштеп жүрсө, өзлөрүнүн трактары менен. Ал убакта өзүнүн трагы бар деген бул аябай аз болчу да. Бир кыргыздарда 1000 кыргыз иштесе, ошонун бир 10%-и өзүнүн трагы менен, калгандары ошондой эле ар кайсы компанияларга кирип ушинтип иштешчү. Арендага төлөп. Аренда алыпчы. Анан жакшы компания экен, диспетчер жакшы экен. Эми биз жакшы деп айтканыбыз бул груздун баасын айтабыз да. Азыр да бир компанияда 1,80-ден айдап атыптыр милясына. Мен болсо $2 айдап атам депчи. То есть 20 центке кымбатыраак айдап атам, жакшы экен десем, бир досум келди. Сразу ага да жакты. Жакшы экен, мен дагы ушундай жакшы айдап атам, жакшы груздарды берип атат депчи. Андан кийин экинчи досум келди, үчүнчү досум келди. Ошентип 4 трагы уже кыргызстандыктар менен толду. 4 трагы уже жолго чыкты. Бул өмүрүндө кыргыздар менен иштеп көргөн эмес экен да. Кыргыздардын характерин билбейт, эмне деп сүйлөш керек билбейт, тилин билбейт. Психологиясын билбейт. Анан ал компанияда иштеп баштадым. Дос балдарым баары чалып баштады. Силердин компанияга чыгат элек депчи. Анан тиги Бориске айтып атам. Трак алганга кандай эме депчи. Америкада кредитная история деп коет. Кредитный история жакшы болсо, банктар аз процент менен трактарды бере берет. Анан менин кредитный историям жакшы. Ушул 5 тракты тең кредитке алгам. В принципе, убагында төлөп жүрөм. Алам деди да. Мен айттым, давай анда 10 трак албайсың депчи. Десем тиги жүрөгү чыгып калды. Мен 10 трак эмес 5 трагым менен кыйналып калдым депчи. Мен ага айтып атам, трактарды ала бер, водитель жагынан коркпо депчи. Десем тиги мындай кичине коркуп анан 5 трак алды. 5 тракты кетти эмегечи. Иштей баштады. Анан дагы бир жумадан кийин дагы 5 трак ал деп коркподу, алдырып атам да. Анан ошентип уже диспетчерскийди үйрөнүп, уже Олег деген жана диспетчер бала экөөбүз уже иштеп атканбыз да. Анан ал убакта биз кандай иштечик? Эртең менен саат 7-ден түнкү 10-11-ге чейин иштечик. Анткени баягы
Бизде тиякта рынок slow деп коет да, то есть груз аз, же груздардын баасы арзан. Ушундай болгондо биз мындай акыркы убакка чейин отуруп, бир да водитель бир жерде жатып калбасын, груз жок деп мындай издеп таап берчүк да. Булардан акча урдалбаш керек. Бирөөнөн $1 урдалганын көрсөм, баарына чалам, айтам, кайсыл жерде кетип баратсыңар, ошол жерден тракторуңарды токтотуп туруп, короче, самолет менен учуп үйүңөргө кетип калгыла депчи. 15 трагың 15 штатта калып калат дедим да. Анан еще тиги плюс дөңгөлөктөрүн жарып кетет депчи. Ошентсем анан тиги жок эме деп урдабайбыз, андай мындай деп. Ошону бир $3,000, $3,500 өздөрүнө жумасын таза тапчыкан да. Азыр эле ошондой элеби Америкада примерно? Жок, азыр башка. Азыр ал убакта $2 сон болуп атат десе, азыр $3 груздарды албайбыз деп коет да водительдерчи. Эми жашоо өзгөрдү, аябай элечи. Азыр мурун $1,500 турган үйлөр азыр $2,500 турат. Арендасычы. Ал убакта бензин галлон менен $2 болсо, азыр $3,5 да. Ошентип иштеп жүрүп, 4 айдын ичинде Бористин компаниясына 25 трак болду да. Борис үй алды. Борис машина алды. Корветтер бар го, американский. Спортивный. Анан Мексикага барып 2 жолу эс алып келди ушул 4 айдын ичинде. А сен айлыкка иштөө үчүн? Мен айлыгым көтөрүлгөн. Уже эмеге $1,500 көтөрүлгөн да. Айынабы? Же жумасына? Жумасыначы. Жумасы $1,500. 500ден ошо 4 айдын ичинде $1,500 көтөрүлдү. Ошондо $2,000 эмес, уже $6,000 таап калгам да. 4 ай өткөн болсо. 2016 уже ортолор болуп калган. Карыздар бүттү, эме десем, ооба бүттү, баары жакшы эме дейт. Анан мага ушул 25 трактын экөөсүн мен алайын дедим. Экөөнү мен алып, өзүм водитель таап, ошол тракторго отургузуп, ошондон түшкөн пайданы мен өзүм алып баштайын десем, эмнеге дейт. Анан эми башында келишим боюнча ушундай болбоду эле. Сага $6,000 аз болот атабы дейт да. Вот я же не спрашиваю у тебя, вот сколько ты зарабатываешь. Мне это не интересно. У нас был уговор изначально. Ты должен был мне дать 2 трака, а потом уже дальше как бы дальше работаем, да? По ситуации десем, мындай эле иштей бербейсиң, сага нормально эле үйүңдө жүрөсүң. Мен жумушум, мен уже диспетчер болбой калгам, уже башка диспетчерлер келген жаңы. Мен уже менеджер болчумун. Жумушум аз болчу чынында. Ошол анан ошентип мага эми сен жөн эле басып жүрүп эле $6,000 алып атасың деди. Анан хорошо дедим. Мен анда жөн эле басып жүрсөм, эми менин жумушум деле жок экен. Анда мен биякта керегим деле жок болуп калыптыр. Анда мен кете берейин дедим. Өзүң бил дейт. Анан мен кетип туруп кайра трак айдап баштадым. Ичимде уже баягы эми баардыгым болбосо дагы уже көп нерсени түшүнүп, компания ачып иштетсе болот экен, мен деле иштете алат экенмин деген бир мындай көз жетип баштады да ошол убакта. Ар кайсы компаниялар чакырып баштады. Биз келбейсиңби, биз менен иште, ушундай бизде менеджер бол, эме бол деп. Жана мен уже тигинден кийин көңүл калып калды да. Улам бир жакка барып, анан кайра 2 айдан кийин жанакындай сөздөрдү уккум келбейт депчи. Анан кайра трак издеп баштадым, сатып алам депчи. 2014-жылкы трактарды бир 70,000 тегерек болчу да. Филадельфияда бир бала трак сатып атыптыр деп угуп калдым. Кыргыздарбы? Кыргыз. Азамат деген бала. Ага чейин кыш болчу. То есть кышында и так иштебей жаткам да. Эми Америкада баягы расходдор көп да. Бир жума иштебесең эле көп эме кирип кетесиң да, минускачы. Жана Азамат деген ошол балага барып, тракты көргөздү, буягы мындай эме деп баарын айтып берди. Анан үйүмө жатып кет, анан эртең кетесиң деп. Баягы сөздөн сөз чыгып, чогуу иштебейликпи, муну иштетсе болот, чоңойтуп, мындай кылып трак алып эме деп айтсам, анан дароо эле айтты да.
иштейлик деп кылып көрөлүк. Кайра аны экөөбүз уже үчөөбүз иштеп баштадык. Ошол Бозулан, мен, Азамат болуп ошондо 1 жыл иштедик. 1 жылдын ичинде 15 өзүбүзгө 15 фура сатып алдык. Акыркы 5 фураны биз уже жаңыларды алдык да. 0 пробег менен 150 миңден болчу. Өзүбүздүн прицептер. Жакта фура жанакы фура өзүнчө, прицеп өзүнчө сатылат да. 15 трака, 15 прицеп сатып алдык. Кадимкидей офисибиз бар. 1 жылда чынын айтсам көп туура эмес эмелерди кылдык да. Ошибкалардычы. Бизде 1 жылдын ичинде ошондо 47 водитель келип кеткен да. Булар бүт бир дагы опытный водитель жок. Баары жаңы водительдер. Бул жаңы водитель деген эми бул биринчи жолу ошончолук чоң габариттеги машинаны айдап атат да. Кандай адам болбосун, ал бир жерден бир барып бирдеме кылат да, ошибка кылат. Чоң бирдеме болбосо дагы мындай посттун астына кирип кеткендер болгон, например, эмелерин туура эмес эсептеп алыпчы. Баягы компанияда авариялар болот. Страховкага жаман да. Страховка 2 эсе кымбаттады, груздардын баасы 1 эсе түшүп кетти да. То есть страховка албасаң, 1 күн өтүп кетсе страховкаң алынбайчы. Например, 15-16 ноябрда жаңыртыш керек да страховканычы. Ошол 16 ноябрь эмес, 17 ноябрда жаңыртып калсаң, сенин компанияң как будто жаңы ачылды, нолго түшүп калат. Үчөөбүз тең нерв болуп уруш баштадык бири-бирибиз мененчи. Мындай тигинде эме деп туруп эле биз да мындай жумушубузду, акчабызды бир алып койгондот да. Үчөөбүз эмне кылабыз деп анан бөлүнүп кеттик да. Үчөөбүз 3 жака фураларды бөлүп алып. Ошол маалдарда уже кыргыздар көбү фура сатып алып башташкан. Бир Кавказ деген компания чыккан. Ошол Кавказ деген компания спонсировать этет да. Мен фура табам, $40 миң. Тиги Кавказга барып айтам, $40 миңга фура чыгып атат, ошону мага алып бер дейм. Ал алып берет. Анан ошол компанияда иштейсиң. Анан ал фуранын акчасын бир өзүң кандай сүйлөшсөң, например, 6 айда төлөп берем. Жумасына мынчадан карма же болсо айына мынчадан карма деп бир келишимге келип туруп, ошону менен төлөп берет да кайрачы. Анан ошол жерге менин дос балам иштечи. Ошол дос балам айтып калды, эме менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү, компаниянын ошол хозяин менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү, тиги дагы ошо жолугалы деп калды. Анан барсам, аябай бир сонун условияларды айтты. Давай чогуу кел, чогуу иштешелик, ушундай болот. Кавказская компаниянын негиздөөчүсү, Кавказец. Кавказец. Мен өзүм уже мурун компания иштеп эметип жүргөндө, дагы бир досум мага суранат. Ушундай бир инилерим бар эле, траковый компания ачабыз деп атат. Анан ошолорго бир жардам берип койбойсуңбу? Эми жардам дегенде айтып берип койбойсуң деди да. Ошол Чикагого келишиптир. Кафеде отуруп бир 2 саатча ушунча отурдук го. Анан баарын түшүндүрүп бергем. Эми примерно канча акча тапса болот, ачыш керекпи, ачпай эле коюш керекпи деп. Анан ошол досторума бардык, сурасак, мындай информацияны вообще бербей койду дейт. Эмне кылабыз, кандай кылабыз десек, мындай айтпай койду дейт. Мен сага эмнеге айтышым керек? Сен мага конкурент болгон жатасың депчи. Эми ушундай ачык айтпаса дагы ушундай сыяктуу айтып койду дейт. Ти мага айтып атпайбы, Чыңгыз байке? Эмнеге айтып берип атасыңар депчи. Мен просто мындай айтып берериңерге таң калып калдым. Айтып бербей коюп болуш керек деп ойлогом, эми мейличи деп келгем, анан таң калып атам, эмнеге айтып берип атасың дейт. Тиякта, например, 20 миң, 30 миң, 40 миң, 50 миң трак иштеткен чоң компаниялар турса, анан мен кыргыз менин конкурентим деген туура эмес дедим да. Мен үчүн конкурент жок. Сен өсөсүң,
сен жумушту туура алып барсаң. Жумушту туура алып барбасаң жабыласың. Айтып бердим, анан алар кетишкен, тигилер чалып калды. Чыңгыз байке угуп калды, тиги жанакы компанияга кетип атыптырсыңарбы. Биякта биз турсак силер эмнеге алар менен иштейбиз деп атасыңар? Бияка эле бизге келгиле да депчи. Кавказецтер менен иштешкенче, андан көрө өзүбүздүн балдар менен иштейбиз. Анан алардын ситуациясын сурадым. Канча фураңар бар? Кандай иштейсиңер? Эме десем, мындай точно бизде иштеп атыптыр да. Тиги балдар бар. Тиги балдар жана мен айттым, бул андай туура эмес депчи. Эң жакшы жол Кыргызстан. Кыргызстанга барабыз. Аякта, например, Аутсаны бүткөн, Алатону бүткөн, турецкий лицейди бүткөн, например, английский биз Америкада жүргөндөн караганда жакшыраак билген, английскийди билген балдар бар. Ошолорду жумушка алабыз. Анан иштейт. Эми ар кандай вопростор болду. Анан киши табылабы, анан иштебей койбойбу эме депчи. Ал жагына силер эметпе, килигишпей эле койгула дедим. Ал жагын мен өзүм алам, өзүм табам, өзүм иштетем. Анан менин аялым ошол сейфти жагын ал окуду тияктан. Мен диспетчерскийди билем. Анан экөөбүз келдик Кыргызстанга. Ал сейфтиде иштеди. Ал бир баланы алып туруп сейфтиге үйрөттү. Мен анан акырында диспетчерскийге бияктан уже балдар чогултуп иштеп баштадым. 2019 майдын ортосунда келдик да. Бүгүн уже 2,5 жыл болуп атат. Бияктан адамдарга кайрылганда алар ой Кыргызстанда болбойт, Кыргызстанда свет өчүп калат, Кыргызстанда интернет жакшы стабильный эмес деп. Жакшы эмес, болбойт деп. Анан уже мен да түшүнгөм. Баары бир өзүң барып, өзүң кылбасаң болбойт депчи. Билишим боюнча мындай кылган жумуш, ошол интернет аркылуу башка мамлекет, башка Америка сыяктуу мамлекеттер тейлеген, бул мекенибиз үчүн абдан пайдалуу жумуштардын бирөөсү деп эсептейм да. Командада канча адам бар? Мен өзүм менен кошулганда 17 киши. Америкада бизде 2 киши отурат офисте. Алар ошол эле кайра эле жанакы жаңы найм водители и водительдер келген, допустим, көбүнчө водительдер мага чыгат эмегечи, байланышка. Мен номерин алып туруп эле Америкада адамдарга жиберем. Например, күнүнө канча миля айдай аласыңар деп. КПД экен да мындай. Ушундай сурайт да, кээ бирөө, например, мен айдай берем. 1000 миля, 2000 миля кете берем, айдай берем деп. То есть 1000 миля айдайм деген бул 1000 миляны токтобой айдайм деген. Уктабай туруп алды, кетти. Кээ бирөө, например, жок, мага 500-600 миля күнүнө жетет деп коет да. Анан ошентип анан таанышат. Эки причина менен жакында 1,5 ай мурун Стамбулга көчкөнгө туура келди. Эң биринчи причина бул свет. Анткени баягы жаңылыктарды ачык чыгып баштады да. Токтогул кезинде суунун эмеси азайды. Верин отключение болушу мүмкүн. Ошол өчүп баштайт. Мындай американецтер эме айтып коет 24/7 365 депчи. То есть 24/7 365 күн биз иштейбиз да. Биз үчүн 1 саат свет жок болгон бул непростительно да. Например, 1 сааттын ичинде именно ошол свет өчкөн убакта 10 груз алып коебуз да. Кээде 15 груз. Ошончо груз, например, ала албайбыз. Бул эми прибыльдан да эмес. Бул сервистен да. Экинчиси бул убакыт. Бизде 2 смена болуп иштейт да. 7-ден 7-ге чейин да. То есть кечкиси Кыргызстан сааты менен кечки 7-де башталат, эртең мененки 7-де бүтөт да. Тигилер болсо, наоборот, эртең менен 7-де баштап, кечки 7-де бүтөт. Ошол именно кечинде иштегендер, кечки 7-ден эртең мененки 7-ге чейин иштегендердин убактысы мындай чынын айтсам оор да. Анан күндө жарыкты уктай берип, ден соолугуна дагы зыяны бар да. Турцияга көчкөндө 3 саат болсо дагы мындай эртерээк уктайт экен деген эме болду. И чынында продуктивность азыр Турцияга көчкөндө көтөрүлдү.
Азыр Турцияга канча адамды көчүрүп кеттиң командаңда? Турцияда азыр 11 бала. Азыр $3000, $4000 алган балдар барбы командада? Диспетчерлерде? Диспетчерлер. Бар. Кыргызстанда отуруп. Кыргызстанда отуруп бар. 3000, 4000 табышат. Андан да көп. Андан да көп табышат. Жок дегенде 4-5000 табат экен анда. Эми бул кайра эле ошол сезонго жараша. Сезон. Бүгүнкү күндө азыр сезон малында 5000, 5-6 миң доллар табат. А сезон эмес убакыт бул кайсы айлар? Февраль, марттарда жаз болсо керек. Январьдын ортосунан баштап марттын ортосуна чейин. Марттын ортосуна чейин. 2 ай. 2 ай не сезон болот. Калган кайрадан эле сезон болуп кетти. А не сезондо канча чыгып калат? Ошол 5000 табап аткан адам 1,5 миң, 2 миң табап калабы? Ооба. Бул Кыргызстанда отуруп туруп эле? Кыргызстанда отуруп, ооба. Кандай жумуш? Мен да албайсың. Аябай оңой жумуш. Эч кандай оорчулугу жок. Үйрөнгөн ар бир баланын өзүнүн дээрине жараша. Секрет кылбай айтып коеюн. 3 бала бар. 3 процентте иштейт. 3 диспетчер бала. 3 диспетчер бала. 3 процентте иштейт. Ал 3 диспетчерге мен бир айына, например, $20,000 берем. Примерно келтирип берип атам да. Ошол 3 балага берилет. Ал 3 бала бөлүшүп туруп, анан калган балдарга булар уже зарплата төлөшөт. Если мындай өсөм, ушул жумуш чын эле меники экен, ушул жумуш менен мен кийин, например, машина алсам болот экен, үй алсам болот экен, үйлөнсөм болот экен деп көзү жетип, биз менен иштешкенге даяр болуп, мындай ошол баланы көрсөк, анда акырындан көтөрүп бара беребиз да. Зарплата чынын айтсам 500дөн ылдый жок. Эң керектүү критерий кандай болот? Ошондо англисчени билиш керек. Эң биринчиси английский. Эми английский жок болсо ал бала өзү деле келбейт. Экинчиси бул адам менен сүйлөшө алуу да. Өзүм деле водитель болуп иштегем. Бир водитель, например, түнү менен айдап келген болот. Түнү менен уктабай. 1 суткадан бери, же болбосо даже 30 сааттан бери, 40 сааттан бери уктабай жүргөн болот да. Ал водительде настроениясы жок болот. Ал мындай катуу айтып ийиши мүмкүн диспетчергечи. Эми биздики эч кимге эме эмес, секрет эмес. Баягы үй бүлөсүн таштап Америкага кеткендер бар да. Ар кандай бир агрессияларды көргөзүшү мүмкүн да диспетчерлергечи. Ошол убакта аны менен кошо уруша кетпей, туура түшүндүрүп, мындай деп мындай бир жакшы сөз менен акырын сүйлөшүп туруп эметип койсо, ал уйкусу келип аткан болсо, уктап тургандан кийин өзү чалып эле кечирим сурап койсо керек. Чалып туруп кечирим сурайт, же болбосо тиги ач болуп аткан адам тамак ичип туруп кечирим сурайт. Тиги аялы менен урушуп аткан адам аялы менен көрүшкөндөн кийин кечирим сурап коет. Америкада жаш биздин кичинекей балдар, 8-9 жаштагы, 10 жаштагы балдар хоккеисттер Америкага, Чикагого барып хоккей ойношкон да. Эми болбой калды дегенде 1 гол киргизип койсо экен, эми 1 да гол киргизбей калбай дешет да. Аягында утуп кетти. Кыргызстандык командабы? Кыргыздар ошондо 1-месте алды. Ошол жакта Иллинойс штатындагы бүт эң күчтүү деген командалардын баарын утушту да. Кыргыздар 1-месте алды. Ушу менен эмнени айткым келет? Эми американец болобу, өзбекпи, канадецпи, европеецпи, аларды, например, Кудай башкача кылып жаратпайт. Баары эле бирдей. Кыргыздар бир дагы элден ылдый эмес. Кыргыздардын компаниясында жумуш сонун эле болуп атат. Азыр мурункундай эмес. Жакында эле биздин компанияда бир водитель келип атат. Компанияга. Анан күндө кандай груз алып бербе? Кымбат алып бересиңби? Эмне груз жөн эле бир рыноктогу болбоо мындай сверхъестественный груз алып берсең деле. Тиги өзбектер мындан да жакшы груздарды алып берет экен го деп берет да. Анан акырында айтышка туура келди. Ошо өзбектерге баргыла. Биз эми өзбектердей эмес экенбиз, кечирип койгула депчи.
Тажрыйбабыз жетпейт экен азырынча деппи? Эми ошол эле учурда, например, мен эмнеге мындай кыргыздар бири-бирибизди качан эле ушу канча убакытка чейин эле бири-бирибизди басынтып, жок биз кыла албайбыз, кыргыздар жаман, тигилер кыйын деп эле ушуну жүрө беребиз да. Мен азыр, например, биздин компания, мен ушуну бүгүн айткандан кийин бүт баары уга алып, анан менин компанияма келе калсын деген Максат эмес. Максат эмес. Эми кээде мындай туруп жинин келет да, эмнеге ушундай бизде депчи. Кудай буюрса, кыргыздар дагы өнүгөт, дагы өсөт, дагы ушул компаниялар дагы чоңоет. Бул сфера Кыргызстанга акча алып келген сферанын биринчи орунга чыгат да. IT эмес же башка сфера эмес, именно ушул сфера Кыргызстан. Менин оюмча ПВТнын көрсөткүчтөрү боюнча дагы азыркы мына колл-центр экинчи орунга чыккан болчу. Биз ютуберлер үчүнчү орунга чыгып кеттик. Алар экинчи орунда, потому что пока мен еще регистрация болуп элемин. Базар жок. Болгондон кийин айтишиңдерди ашабыз дейсиңби? Ашабыз. Логистиктер азыр айтишиңдерди ашабыз деген челлендж коюшат, достор. Айтишиңки эстиби деп коелу. Жумуш жакшы же жаман болуп атканын тиги бир литовецтерде же украинецтерде же биздин компанияда жакшы болуп атканын разницасын биз гросс канча кылып атасың деп туруп эле билип коебуз да. Гросс дегенде жылдык келиш. Жумалык. Жумалык бар. Биз жумасына келет да, биз жумасына эсептелинет да. Жумалык канча силердики гросс? Минимально 8000. $8000. Общий компанияныкы? Жок, бир водительдики. А компанияныкычы? Ошол 2 миллион айына. $2 миллион Айына. Илон Маск дагы ЮАРдан келген го Америкага депчи. Ушундай ыктымал барбы? Кыргызстандыктардын ошол жерде Америкада жүрүп миллиардер болуп кеткенге? Бар. Шанстар барбы азыр? Бар. Ошондой эле жоопкерчиликтүү болгон үчүн көбүнчө кыргызстандыктарды алып атасыңар да. Мисалы америкалыктар деле иштеген да компанияңда. Ооба, иштеген. Ошол бир американец менен бир эме болгон. Ошондон кийин иштешпей калганбыз, токтотконбуз. 1600 миляны 2 күнгө алып бергенбиз. 2 күндө жеткириш керек болчу. Ал бир 8 күндө араң жеткирген да. Анан ошол 8 күн бою бизге телефонго жооп бербей койгон. Салсак албайт да. А бизде GPS бар да. Карасак 200 миля айдап коет, 3 саат, 2 саат айдап коет. 10 саат, 15 саат эс алат. Кыйнаган да бизди ал грузга акыр аягында төлөм мүмкүн эмес. 2 күндө негизи мүмкүн да. 1600 миля. 1600 миля бул 2,5 километрби? Канча болуп калат? 2200 1,6-га көбөйтсөк, ошо 2,5 километрди 2 күндө айдап коебу? 1 күндө айдап коет. 1 күндө айдап коет. Токтобой. Ал жерде баягы автобандар бар да, скоростной автобаны да. Эми жакшы жери, например, ошол Атлантический океандан Индийский океанга чейин, например, бир да светофор жок, бир жол менен түз барсаң болот да. Ошондой жолдор көп да. Эми бирок кандай жол түз болсо деле 30 саат, 40 саат токтобой койгон ага дагы бир эрк керек го. Сен өзүң ошондой болгонбу? Болгон, Канча саат? Мен эң көп айдаганым Калифорниядан Висконсинге 1800, почти 1900 миляны токтобой келгем да. Еще жолдон келатып бир туура эмес жолго бир Колорадода мындай жайында деле кар жаап ала турган бир жол бар да, 70-хайвей деп коет. Ошол жерде күзүндө болчу, где-то Калифорниядан мен шорт футболкачан келатып эле тиякта кыш болуп кеткен да, кар жаапчы. Жолдор жабылып 2 саатка. Ошентип атып бирок уктабай 38 сааттай болуп 40 саатка жакын. Менде иштегендердин эң улуусу эле 90-жылкы. Калгандары 1-2-95-жылкы ушундай болушу, калгандары бүт 99-2000-жылкы балдар да. 95% турецкий лицейдин балдар. Силердин эмелери да. Анан англисчеси жакшы болушу. Булар баягы эң биринчиси англисче болгон үчүн, экинчиси булардын дисциплинасы да. Турецкий лицейдин ошол жагы жакшы экен. Булар еще
мындай воспитанныйда болушат экен, эмечи турецкий лицейде окуган балдар убагында келет жумушка, убагында кетет, мындай өзүлөрүнүн эмесин түзгөндү билишет да. Мындайча айтканда распорядок не. Бизде алдыңкылар уже иштеп аткандар уже бияктан үй алып атышат. Машина алгандар. Баягы күндө бизде чоң эме болду да, резонансный инцидент болду го, бир кыргыз баланы атып кетип Америкаданчы. Полицейскийлер атып кетишти, эмне деген ал чыкпай койду, машиналар сүзүп. Эми бизде жана айтып кетпедимби, бизде ар кандай группалар бар депчи. Ошол группаларда эң биринчи жана трак компаниянын владелицин баары жамандап баштады да. То есть ал владелец полицейскийди чакырыптыр, анан $3000 үчүн аттырып салды, анан $3000 бермек да, качып каяка жоголмок эле. Ал жагынан туура. Бирок экинчи жагынан, если менин же болбосо ошол айтып аткан эле бирөөнүн прицеп рифер деп коет, жанагы холодильник да. Ал прицептер мындай $50,000 өйдө турат. Кайсыл кыргыз болсун, жөн эле фура айдаган кыргызбы, компаниясы бар кыргызбы, же болбосо эмне деген адам болбосун, ошондой прицебин алып эле жоголуп кетсе, ал полицейскийге берет Америкада. В любом случае берет. Башка жол жок. Кыргызстандагыдай мындай бир жерден издеп барып туруп табылбай калбайсың. Жок, издеп барып кармап анан тиги буту колун сындырып тоого алып барып сабабайт да. Только закон менен, закон түрүндө полицейскийге берип, аны өндүрүп алат да. Ал айткан ушундай мен эмем жоголуп кетти, прицебим. Таап бергиле деп, ал полицейскийлерге кайрылганы чын. Бирок атылып кеткенине, даже если могул водитель ушул жерде жүрөт деп наводка берген күндө дагы аны атпайт болчу. Ал если полицейскийлер келгенде, эшикке чык дегенде, эшикке чыкса болду. Аны наручник тагып, в худшем случае наручник тагып, алып барып полицейский участокко отургузуп, мыйзам чегинде процедура башталмак да. Эми ал бала каза болуп калды, маркум. Азыр мени уккандар может дагы бирдеме деп айтышы мүмкүн. Бирок мен муну менен эмнени айткым келип атат? Ошол ким айтса дагы, ким ошол жамандаган болсо дагы, точно ошондой кылмак. Полицейскийге ошентип чакырмак. $50,000 прицебиңди алып алып качып кетсе эмне кыласың? Ал бала, мен, например, ал компанияны билбейм. По-моему, Адилет деген бала болупту эле. Мен ал баланы мындай буга чейин ошондой бала бар экенин билген эмесмин. Эми ал деле жакшы эле иш алып барып аткан окшойт. Ал деле бир 50-60 трагым бар дейт. 50-60 трак деген состоянияга жетсе, значит, игиликтүү алып барып аткан бала экен деп койдум. Менин оюмча мындай бир ушуну эле күтүп тургандай болуп кетти да. Ушинтип эле кыргыз деп мындай баягы компаниясы жабылып, ошол бойдон банкрот болуп бүтүп калса экен деп тилеп аткандай эле мен баягы окуп отурдум да. Ар бирөөнүн жазып аткандарын ошо группаларга. Ошон үчүн баягы кыргызга бут тоспой, наоборот, колдоп турса. Эми ошол Адилет, например, компаниясы болуп, Америкадан, например, акчасы болсо үй алышы мүмкүн, машина алышы мүмкүн. Бирок эн атасы биякта, туугандары биякта. Ал деле Кыргызстанды сагынып, Кыргызстанга барсам экен деп жүрөт. Үйдү деле бияктан ал деле алат. Бир үй алса, ал Америкада жүрөт элем деп бир 80-90 миңдин тегерегиндеги үй алат. Ай сайын эн атасына акча жиберет. Ал деле Кыргызстанга чоң салымын кошот да. Жылына эле аз болуп калды дегенде эле $50-60 миң жиберет ар бир балачы. Анан ар бири ошо бири-бирибизди сыйлап, бүт барыбыз мындай башка жерде жүрөбүз. Баарыбыз ушул жерде жүргөндөн кийин баарыбыз Кыргызстанга кичине болсо дагы салым кошо атабыз деп мындай бири-бирин сыйлап койсо жакшы болот да. Анткени баягы күндө эле Баткен окуясы болду.
Баткен окуясы болгондо бир эле Чикагодан канча $190,000 жөнөтүлдү. Андан сырткары бизде эч кимге айтпай, билгизбей, атын жазбай жиберген канча балдар болду. Азыр Кыргызстан оңолуп эле, жумуш орундар пайда болду, Кыргызстанда баары жакшы болду, сөт өчпөй калды, коррупция азайды, келсең мынча акча табасың деген бир кичине эле бир гарантия болсо келип калышат да. Может, айтпай турган нерселерди айттым, бирок мунун баары чындык. Мунун баары чын жүрөктөн чыккан. Эч кандай жаман ой жок. Баардыгы чындыкты айттым деп эсептейм. Менин айтканымды туура кабыл алат деп ойлойм да. Оюман чыгарып эч нерсе айткан жокмун. Болуп аткан нерселерди айттым. Визаң барбы, грин картаң барбы же кандай? Же бала чакаң? Мен бала чакам Американын гражданин. Американ жарандары, бала чакаң өзүң жана жубайың? Биздеки жок. Силер алсаңар болот эле да? Болчу. Билбейм, Кудай каалаган жокпу же андай болбош керек беле, мындай жылып эле улам бир ар кандай эмелер менен, бир причиналар менен жылып эле убакыт өтүп кетти. Америкада канчалык акча табасыңбы, английскийиң акцент жок сүйлөйсүңбү, өмүр бою where are you from деп сурайт да сени. Ушундай да. Аякта сен по-любому по-любому американец эмессиң да. Сен в любом случае кандай эмне болгон, кандай миллиардер болсоң деле сен Кыргызстандан болом деп жүрөсүң да өмүр бою. Жакшы, рахмат. Сонун маек болду. Силерге да чоң рахмат чакырганыңарга. Келип кеткениңе рахмат.